Кылмыш чөйрөсү менен күрөшүү аеосуз жүрүүдө. Тиешелүү органдар тарабынан күн сайын кармоолор, камоолор уланууда. Деген менен өлкөдөгү диний кырдаал, экстремизм, террор маселелери дагы деле курч бойдон турат. Буга чейин Ошто колго түшүрүлгөн экстремисттик топтун мүчөлөрүнөн толгон токой куралдар чыгып, коомчулукту сестенткени маалым. Бүгүнкү күндө дагы бул топко мүчө болгондор биринин артынан бири кармалып, жалпы саны 28ге жетти. Арасында эл аралык террористтик уюмдун бир нече мүчөлөрү, анын ичинде Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандар жана мурда соттолгондор да бар. Ар биринин үйүнөн скронлорунан автоматтарын баардыгын алып чыктык. Мына. Алар эми үчүн кармайт. Эгер сен мусулман болсоң, Алла Таалага баш ийсең, эч кимге жамандык кылбасаң, тартиптүү, мыйзамды бузбай жүрсөң, сага автоматтын эмне кереги бар? Эмне кереги бар сага автоматтын? Эмне кереги бар сага гранатанын? Эмне кереги бар сага ошондой курал жарактын? Кимге даярданып атасың? Мына ушул суроолорду беришиңер керек силер. Ушул суроолорду беришиңер керек, жана жерлерден ушуга катты күрөштү жүргүзүшүбүз керек. Булардын арасында Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын жана Өзбекстан Республикасындагы жарандары бар. Булар өз алдынча каракчылыкка жана террорлук уюмдарга көмөк көрсөтүү үчүн атайын кылмыштуу топту түзүп, тиешелүү өздөрүнө зарыл болгон курал жарактар менен, жарылгыч заттар менен, автоматтык куралдар менен жана тапанчалар менен куралданышып, өздөрү гана каракчылык иштери жасалып чектелбестен, өздөрүнүн кийинки муунду дагы даярдап, атайын окутуп, өздөрүнүн арендага алган үйлөрүндө, андан сырткары шаардан сырткаркы Ош областынын, Жалал Абад областынын аймактарында, тоо таштарда ушундай террорлук актыларга ок атуу менен машыгышып даярданып жүргөндөрү аныкталды. Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайды карактап, Кара Суу районунда автоунаага ок чыгарган кылмыштуу топтун мүчөлөрү да ушулар болгон. Бул кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлүп жаткан ыкчам терүүгөө иштеринин натыйжасында кылмыштуу топтун 30 ишке тиешеси бар экени аныкталган. Алар оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасап жүрүшкөн. Ушул жумада бул топтун активдүү мүчөлөрү болгон 2 жаран Ош шаарынын тургунун 1 жыл мурун өлтүргөнү ачыкталды. Шектүүлөр окуя болгон жерди көрсөтүп беришти. Жансыз дене Ноокат районунун Арал айылындагы талада жогорку чыңалуудагы электр мамынчасынын жанында көмүп койгон жеринен казып алынды. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын толук жагдайларын жана башка катышуучуларын аныктоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кармалган 1980 жылкы жарандын берген көрсөтмөсүнө караганда, алар өздөрүнүн тобунда бирге жүрүп, бирге алектенип, аракеттенип жүргөн жаранды бул топтон баш тарткандыгы үчүн аны ушул кылмыштуу топ тууралуу маалыматты билгендиги, анын пландарын билгендиги үчүн аны жок кылууну көздөшүп, Ош шаарынын Черемушка кичи шаарчасынан аны өз автомашинасына салып барып, Ноокат районунун аймагына барып, муунту өлтүрүшүп, көмүп коюшкан. Ал эми Ош облусунун аймагында жыл башынан бери 60тан ашык фактыларды аныктап, алардын баарынын бети ачылгандыгы маалымдалат. Жакында эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Ош облусу жана Ош шаары боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн аракетине бөгөт коюшкан. Алардын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн учурда арабча жана өзбекче экстремисттик багыттагы китептер, баракчалар, фото-видео бар дисктер алынган. Экстремисттик материалды таркатуу фактылар боюнча жоопко тартылууда. Бардыгы эле Кыргыз Республикасынын жарандары. Андан тышкары биз облус аймагында тренинг, семинар тренинг, алдын алуу боюнча, ушул фактыларды алдын алуу боюнча семинар тренинг, мектептерде ар кандай лекциялар уюштурулуп жатат. Бейле кетсек, Кыргызстанда 21 диний экстремисттик жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Асель Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.